Эч нерсе жок болсо деле үйлөнө бериш керекпи? Мына заказ бергендей болду го бияга. Кенен акча байлык жок болсо, жана ата-энелерге насаат айтып коюңузчу. Азыр балдарын үйлөнтпөй кармап, шарт жок, кийин деп убакыт өтүп кетет экен. Ата-эне сен кыйналып жүргөндү түшүнбөй, үйлөнөйүн десем, тыйып каршы болушат. Үй ал жакшы жумуш тап, тынуу ал деп дейт. Машалла. Мындай жетишерлик. Эчтеке жок болсо деле үйлөнгөнгө шарият уруксат бербейт. Торак-жай болуш керек. Болбоду дегенде бир бөлүмө. Бишкектен бир бөлүмө деп аткан жерим жок. Ошо ат башыдан деле бир бөлүмө болсо болот. Лейлектен деле ошо деле бир бөлүмө. Бул жакта бир бөлүмө кымбат да. Айылда сарайды жакшынакай кылып эле караңыз. Ичин актабай эле коюңуз. Эч кандай евронун кереги жок. Килем-пилемдерди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, дуалыңарга кийим кийгизбегиле деген. Не деген? Кийим кийгизбейди dedi. Hadiste келет. Инналлаха лам я'мур ан-наксу ал-хижара ва-тин. Ушундай да? Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Алла Таала бизге таштарга, ошо ылайларга кийим кийгизгенге буйрук берген эмес ди. Ибн Умар разияллаху анхума, Умар разияллаху баласы, Абдулла ибн Умар. Үйүндө ошо бир парда тартып койгон экен дуалгачы. Анан кийин Салман Фариси келип калат дагы. Анан айтат да, сен үйүңө Кабаны качан алып келип алгансың дейт да. Кабаны. Каба бар го? Бир гана Кабада эмеси бар да. Кисва деп коет, ошо кийгизгенинчи. Анан эми ушунда бизде аялдар ушундай болуп калды, үстөмдүү болуп калды, ана мына деп. Мен сенен андай күткөн эмес элем дейт. Кой мен бирден тамак ичпейм деп кетип калган дейт. Сахи Бухариде. Болгондо да жөнү Сахи Бухариде бул. Ошондуктан эми айтып атканым мына жердечи. Биздин мээбизчи материал болуп калды да. Болбосо алхамдулилла биздин мурунку муфтибиз муфти Абдусаттар Дамулла болгон. Ол устазыбыз дагы. Алла рахматын алсын. Үйүнө барсаң, акыркы жолу менен канчанчы жыл болуп калды белем. Аллахумма салли. Эсимден эле чыгып калды, анау кетти. Экимге шуну дак жакында эле да. Үйү акталган эмес да. Бирок ушундай рахаттанат элең. Азыр немеге барасың го мынау? Биздеги супара бар го, супара. Ошол жерде жүргөндө. Супара ичинде бир чай ичип, тамак ичип отурду, бир балдар конокко чакырып калды. Ичи ылайдан эле да. Ошондойбу? Рахат да, рахат да. Негизи ушу үйлөнгөндөр экөөнүн ортосунда таква болсун, бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирине жөлөк болуп, чогуу Куран окуп берип, зикир кылып, чогуу иштешип, чогуу, ал нере евросы жок эле. Алхамдулилла. Ошого бизден биринчиден үйлөнгөнгө бир бөлмө кичине өзү эркин кийинип, чечинип, путу колун суна турган бир бөлмө камсыздаган мусулман эркектин мойнунда фарыз. Сөзсүз болуш керек туган. Анан кийин махыр канча? 2000 сом. Эң азы 2000 сом, 10 дирхам. Азыр 62ден. 10 дирхам. Так, андан кийин не? Анан бир кой союп коңуз, бир кой сой канча? 6-7 миң сомго бир кой. Аурим вала бишат. Бул деле сүннөт, болбосо эчтеке деле эмес. Өзүңүзгө идиш аяка кичине төшөккө болсо эле болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мен силерге бир айтып берейин. Фатима энебиз Hazret Ali разияллаху анхуга турмушка бергенде жашоодон кыйналып кетишти да. Өтө эле кыйналып кетишти. Бардык иштерди өзү кылат. Анан бир күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо олжо келип, олжодон бир топ кызматчылар келген эле. Анан барып сурады, эми барып сурап, уялып кайда кайтып баса берген. Эртеси күнү Пайгамбарыбыз келип туруп, караса Фатима энебиз менен Hazret Ali экөө отурушкан экен. Экөө да отуруп эле ордон турбагыла деп айтты дагы. Эмне болду? Фатима энебиз аябай уялып чыгара айта албай койду. Hazret Ali айтып берди: "Я Расулаллах, Фатима ошол шыпырып, суу алып келип, ал убакта суу ташыйт да. Биздерде да азыр баягы бакан менен суу ташыган калып кетти го, Немелерди көтөрмөй, флягаларды көтөрмөй, эшекке артмай, ал доордон өтүп кеттик да. Ал кече эле бар эле да, турал. А мурда болсо ошолор, дарыядан суу алып келмей, азыр таза суу деп тополоңор митингге чыгат, астагфирулла.
Мурда кандай эле мындай бардыгын алып келип жүрөт. Ден соолуктары жакшы беле, мыкты болчу. Канча километрден көтөрүп келет эле башкасы. Ошондо бардын кетип, ушу кичине кыйналганынан кичине кызматчы болсо деп сураганыбыз деди да. Пайгамбарыбыз айтты. Кызым деди, мен сага bundan да жакшыраак нерсе берейинби деди. Болбосо пайгамбар кол алдында бардык нерсе бар. Бир кызматчыны берип коюп эле кызмат кыл деп койсо, эч ким кой дебейт, жок дебейт. Жатаарда субханаллахны 33 жолу айт деди. Альхамдулиллахны 33 жолу. Аллаху акбарды 34 жолу айтып кой. Бул сага берилген кулдан дагы жакшыраак, кызматчыдан да жакшыраак деди. Фатиме өзү айтты, ошону айткандан кийин эртеси күн турсам, эчтеке кылбагандай укмуш болуп турам дейт да. Бардык ишти мененчи. Ошон үчүн иншалла мына жердеги азыр мына үйлөнөм деп аткандарга андай нерсе, буюм, балакат аракетине көп деле керек эмес. Кудайга шүгүр иншалла. Ошон менен деле турмуш сүрүп, Алла таалам иншалла бакыт бере берет ал. Биз сөзгө азыркында бир машина болуш керек алдында көрпө, анан диван, анан кента балакат аракеттердин баарын санап, өзүбүзгө просто кыйын кылып алдык да, жашоону кыйын кылып алдык. Дин юср, дин жеңил эле. Андай оор эмес эле. Ошон үчүн ошо буга баалуулук коюлбаш керек. Акчага, байлыкка, машина, үйгө буга баа коюлбаш керек эч качан. Баалуулук иманга, такыбалыкка, жакшы мүнөзгө, ушулар бактылуу жашап кетсе эле. Бактылуу ажырашпай, жакшынакай бири-бирин сыйлаган. Ырыс кысым я. Ырыс кысым Алла таалам айвандарга берип аткандан инсанга бербейби?